Biz ар башкабыз прогрессивдүү, эмгекчил, толеранттуу, адилеттүү, тең, коңгур, күчтүү жана бизди баарыбызды мекенибиз Кыргызстан бириктирип турат. Баарыбыз кыргыз жаныбыз, эң биримдигин чиретип, достукка бекем, ынтымакка давакер болгон кыргыз жаныбыз. Жөн эле адам эркин эмес, балким милдеттүү түрдө мекенди сүйүп, коргоп, мекен үчүн бир пайдасын тийгизүү бул милдеттерден экен. Табиятты сактоо, табиятыбызды таза сактоо керек. Кур'ан Каримде фитрат Аллахтын жараткан табиятын силер сактагыла деген мээндеги аят келет. Башка элдерди урматтоо. Кыргызстанда улутка, урууга карап бөлүнбөстөн же башка улуттун адамы дебестен баардык кыргыз эли, Кыргызстан жарандары бири-бирибизди урматтап сыйлоого милдеттүү экенбиз. Жана коомдук Конституциянын мисал беренелери биринчи беренесине окуп бере турган болсок, Кыргыз Республикасы экен. Биринчи берене Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык, укуктук, светтик, унитардык, социалдык мамлекет дейт. Ушундай биздин Конституциянын түзүлүүсү ушуга байланыштуу биринчи бөлүк болсо, экинчи бөлүмү адамдардын, жарандардын укуктары, милдеттери ушинтип бөлүм болуп 116 берене болуп Конституциябыз түзүлгөн. Бул жерде Кыргыз Республикабыз кандай, биздин Кыргызстан мамлекетибиз кандай мамлекет экенин айтып атат да. Эң биринчиден көз карандысыз. Башка бир мамлекетке Кыргызстан көз каранды эмес. Ички саясаты, сырткы саясатын жүргүзүүдө Кыргызстанда Кыргызстан жарандары баарыбыз бир үй бүлөнүн адамдарындай ынтымакта болушубуз керек, биримдикте болушубуз керек. Баарыбыз бир үй бүлөдөйбүз деген маани билдирет. Үйүңдүн ичи тар болсо да, өзүңдүн ичиң тар болбосун дейт. Адам көңүлү, ички дүйнөсү кенен болуш керек. Башкаларга дагы эч качан ичи тардык кылбашы керек. Кур'ан Каримде эң биринчи үй тууралуу айтылган аят бар, билесиңерби? Не деп келген? Машалла. Инна аввала байт. Чындыгында эң биринчи үй дейт. Бул нас адамдар үчүн курулган, адамдар үчүн болгон эң биринчи үй лаллади би Бакка. Макканы Куранда Бакка деп айткан. Кейбир адамдар ал жерде адамдар көп ыйлагандан көз ачып кеткениnden